Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыраардан мурда маалымат базасын жаңылоо керек. Себеби мыйзам бузду деп катталган көпчүлүк унаалардын номерлери жасалма экени аныкталган. Азыр Ички иштер министрлиги бул кемчиликтерди комплекстүү жоюунун үстүндө иштеп жатыптыр. Анын ичинде шаардын жолдорун оңдоо, светофорлорду жана жол белгилерин орнотуу зарыл. Андан тышкары видео камераларды жайгаштыруу үчүн атайын мамылар керек дейт министр. Мунун баарын министрлик өз алдынча ишке ашырууга белсенип жатыптыр. Бирок айрым депутаттар бул боюнча сот иштери аягына чыга электигин жүйө кылып, маселени күн тартибинен алып салуу сунушун киргизди. Өзүңүздөр билесиздер, укуктук ченемдик актылар жөнүндө өзүнүн орду бар да, мыйзам, анан кийин токтом дегендечи. Кандай болбосун биз токтом кабыл албашыбыз керек эле. Күн тартибине да киргизбешибиз керек эле. Кандай мааниде болбосун. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бул токтомду кабыл албашыбыз керек. Менин сунушум күн тартибинен алып салыш керек бүгүнкү күндө. Эми өзүбүз сөз менен сүйлөп жөн эле талкуулап туруп бир чечимге келишибиз керек да, урматтуу депутаттар. Мына канча сөздөр айтылды. А өкмөттөн кантип талап кылабыз? Мына өкмөт 3 жылдан бери соттошуп жүрөт. Эмнеси туура эмес бу жерде? Биз рекомендация берип атабыз. Өкмөт аткарабы, аткарбайбы, өкмөттүн иши. Мына 20-июнда келип туруп өкмөт отчетун берсин деп атабыз. Бу жерде жалпы туруп токтомдо. 20-июнда. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен ойлойм, жогорку кеңештин укугунда бар. Биз болсо токтом кабыл ала алабыз. Токтом рекомендательный характер. Эске салсак, буга чейин коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча тендер өткөрүлүп, анда россиялык Stillsoft компаниясы жеңүүчү деп табылган. Бирок кийинчерээк Ички иштер министрлиги тендер өткөрүүдө бир катар мыйзам бузуулар болгонун айтып чыккан. Тендерден утуп алган компания бардык талаптарга жооп бербей турганы мекемелер аралык комиссиянын иликтөөсүнөн улам белгилүү болгон. Маалыматтарга караганда, Stillsoft компаниясы соңку 3 жылда 10 соттук териштирүүлөргө аралашкан экен. Мындай чечимге макул болбой, Stillsoft компаниясы сотко берген. Соттук териштирүүлөр 1 жылдан ашуун убакыттан бери токтобой келет. Судебные тяжбы между компаниями. Соттук териштирүүлөр дагы узакка созулушу ыктымал. Ал эми коопсуз шаар долбоору чечилбей келет. Долбоорду эртерээк ишке ашырышыбыз керек. Өкмөт ошол үчүн чече албай атат да ушул маселени. Себеп дегенде кызыктуу адамдар көп болуп атат. Ушу коопсуз шаар кирбесе экен, коопсуз өлкө болбосо экен деп туруп. Мынакей көрүмдүү боюнча, жол боюнча 700 миллион сом жумшаган компанияны токтотуп койбодукпу мынакей. А эмнеге Stillsoft'ту коргошубуз керек биз? Эмнеге коргошубуз керек Stillsoft'ту? Келгиле токтомду кабыл алып берейик. Жаңы премьер-министр келди. Ал токтомду кабыл алабы, иштетеби, иштетпейби 20-июнда келет. Ошондо да сурайбыз. Өкмөт жазабаса, парламент айтыш керек. Чечим кабыл алыш керек. Бул маселенин түбү эки гана нерсеге багытталган. Биринчи, коопсуздук шаардын мыйзамсыз өткөндөгү күнөөлөрдү аныктоо. Экинчиси, жаңы конкурс жарыялоо. Бирок биринчиси чечилмейин, экинчиси чечилбейт. Азыр саясатта мындай термин бар, мягкая сила деген. Ал регламент бузулдубу, бузулган жокпу, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн кээде мылтык атпай сүр көрсөтүп иш кылса болот да. Болбосо ушул боюнча кала берсек, биринчи мыйзамдык боштук, мындан кийин келечекте мамлекеттин коопсуздугуна байланыштуу тендерлер жарыяланса, соттосто биз мөөнөттү так аныктап коюшубуз керек. Хорошо, бул чек арада чыккан жок. Болсо 15 жыл бою биз соттошкуча чек араны бирөп кетип калат. Бул маселе боюнча биз чечимди кабыл алышыбыз керек. Токтомго бир нече пункттар киргизилди. Анын ишинин эң маанилүүлөрү коопсуз шаар долбоорун каржылоо мамлекеттик бюджеттен болушу керек. Министрлер кабинети тармактык комитетке ички иштер органдарын финанслоонун механизмин түзүү боюнча сунуш даярдамай болду. Ошондой эле өкмөткө маалымат технологиялардын башкы башкармалыгын түзүү боюнча чечимди тездетүү тапшырмасы берилди. Өкмөткө коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча маселесин кайрадан карап чыгуу боюнча токтомдобушка коюлду. Ал дээрлик бардык депутаттардын колдоосун тапты. 94 депутаттын 93-ü макул деп добуш берди. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.